Саламатсыздарбы, эфирде Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент программасы. Бул аптада сиз шайлаган депутаттар кандай мыйзамдарды кабыл алды? Бул чыгарылыштан көрө аласыздар. Коомчулук эмне себептен сотторго ишенбейт? Соттор бир дагы мындай буйрукту аткарбай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Социалдык объекттерге каражат жетпей жатса, аэропорттун жетекчи кызматкерлери 120 000 сом маян алат. Өздөрү 100 000 сомдон ашык айлыкты алып алып отурушат да заниматься этишпейт. Депутат Сагындык Келдибаев өткөн жылы турак жайы көчкү алдында калган элден кабар алды. Бул жерде азыр киреше деген нерсе жок. Эч нерсе жок. Парламенттин түзүлгөнүнө быйыл 80 жыл толду. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин токтому менен 4-июнь парламентаризм күнү деп белгилөө жөнүндө токтому бар. Кыргызстанда шайлоо округун 115ке бөлүү сунушталууда. Шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоору парламентте кызуу талаш тартышты жаратты. Мыйзам долбоорунун демилгечилери азыркы бирдиктүү округду 115ке бөлүп 5 мандатты эркин кылууну сунуш кылды. Көпчүлүк депутаттар бирдиктүү округду майдалап бөлүүнү артка карай чегинүү деп баалады. Мындан тышкары мыйзам долбоорунун башка пункттары боюнча дагы кайчы пикирлер чыкты. Демилгечи депутат Мирлан Бакиров бардык аймактан тегиз депутаттар чыксын деген максатта округду 115ке бөлүүнү сунуштоодо. Ал эми партия лидерлери же мигранттар үчүн 5 орунду бош коюуда. 5 эркин мандаттын добушу кайдан келет деген суроо болушу мүмкүн. Анын добушу мигранттар биринчи булагы. Экинчи булагы бул 5 эркин мандат, эркин лидер деп коелу. Республика боюнча кыдырып, өзүнүн партиянын программасын жана башкасын пропагандалап жүрүүчү лидерлер деп. Бул идея депутаттардын купулуна толбой көпчүлүгү каршы пикирин билдирди. Калган 120 5 өңүр үчүн иштейби? Партия бир лидерди арам көтөрөт. Общий 120. Алдына силер бүт халяшиктер койгон атасыңар да. Саясий коррупция кылып атасыңар. Алдына олигархтарды золотой акчаларды берип туруп ошо 5 өңгө силер өзүңөр түзбөй башынан турмес баштап атасыңар. Болбойт. Эл өкүлдөрүнүн баамында округтарга бөлүү көптөгөн чектөөлөрдү пайда кылат. Округтар бөлүнсө ар ким өз көмөчүнө күл тартып, депутат улуттук стратегиялык деңгээлде ой жүгүртпөй каларын. Мунун кесепети терин депутат Айнуру Алтыбаева белгиледи. Баягы республикалык бюджетти бөлүп атканда да өзүм айылыма мектеп салам деген. Ошонун себеби мына биз 4-5 созуп келгенде баягы эски система, мажоритарная система болгон үчүн 15 миллиард сом незавершенное строительство. Биз эми депутаттарды улуттук стратегические мышлениега алып келип аткан азыр жолубузду силер атка ушул өзүн округга байланып алып кетип атасыңар. Мыйзам долбоорунда үгүт өнөктүгүн жүргүзүү боюнча сунуштар колдоого аларлык. Бирок депутаттар шайлоо босогосун 4%га түшүрүүгө да катуу каршы болду. Себеби дегенде ошол эле демократиянын баш булагы болгон Англия, Америкаларда 4-5 эле партия бар. Алар немез даже конгресс, сенаттарда 2-3 эле партия өтөт. Поэтому ошол 4%га түшүп, биз сөзсүз түрдө ушуга келишибиз керек деген туура эмес. Биз 7%тен ылдый болгону менин оюмча туура эмес болот да. Эксперт Айнура Усупбекова шайлоочунун добушу товар болуп калганы чоң маселе болуп жатканын белгиледи. Ал азыркы шайлоо системасын өзгөртүүнүн кажети жоктугун, андан көрө добуш сатып алуу менен административдик ресурска каршы күрөшүү керек деди. Бир жаңы идеяны чыгарбай эле, ошол боло турган азыркы система эң жакшы, процедурасы дагы так. Бирок добуш сатып алуу менен негизи админ ресурсту жок кылсаңар, бүт система идеальный деп мындай жалпы айтса болот да. Белгилей кетсек, шайлоону жакшыртуу тууралуу мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Мындан тышкары шайлоо процесстерин өткөргөн Smartmatic компаниясы дагы өзүнүн кыйла өнүккөн технологиясы менен тааныштырууга мүмкүнчүлүк берилди. Мында добуш берүү ачык болуп, дээрлик адам фактору алынган дейт адис. Распечаткага чыгым жок, логистикага чыгым жок. Мынандай оборудованиялар бар, жеткирилет, ана мына карточкалар жеткирилет. Башка эч кандай чыгым жок. Талкуу соңунда демилгечи депутат президент тарабынан түзүлгөн шайлоо системасын жакшыртуу боюнча жумуш топ менен биргелешип иш алып бармай болду.
Парламент коомдук телерадио корпорациясын көзөмөлдөгөн байкоочу кеңештин жылдык отчетун укту. Анда байкоочу кеңештин төрагасы жана корпорациянын башкы директору эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Депутаттар тарабынан телеканалдын контентине, каржылык тейлөөсүнө жана эфирге чыгуучу программалардын мазмуну тууралуу сунуштар айтылды. Мындан сырткары корпорациянын иш багытын сындагандар да болду. Теманы кабарчыбыз улантат. Корпорациянын жылдык иши боюнча байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев маалымат берди. КТРКнын намына келген каттар ушу 60тан ашык кат кайрылуулар келиптир. Ал ар кандай органдардан, мамлекеттик бийлик органынан баштап, мындай карапайым жарандарга чейин. Алардын арыз армандарын, кайрылууларын баарын тең биз дайым караганда, ошо кызыктар тарабын чакырып, катыштырып, мындай бетме-бет отуруп сүйлөшүп, чечим кабыл алууну биз өзүбүздүн бир практикага айландырып алганбыз да. Бирок кандай иштерди жасабасын, байкоочу кеңеш өз милдеттерин так сактабай жатат деген пикирлер бар. Корпорация саясий буйруктарды аткарып, бир тараптуу маалымат берген учурда кеңештин иши көрүнбөгөндүгү сынга алынды. Ушунду нейтралдап тура турган, акыйкат сөзүн айта турган ушу КТР деп силерди шайлап бергенбиз да. Силер ошол жумушту жакшы аткара албай, көпчүлүк нааразычылык ушу КТРден башталып, ал парламентке жетип, эч нерсе кыла албай отурасыңар чынында. Өлкөдөгү негизги жаңылыктар парламентте талкууланат. Андагы маалыматтарды башка каналдар бергени менен негизги деп саналган КТРК чагылдырбай келет. Мындай пикирди эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов айтып, күн сайын жаңылыктардан маалымат берүү керектигин билдирди. Мамлекеттеги бардык маанилүү маселелер ушу парламентте, комитеттерде, фракцияларда кабыл алынат. Ошону коомдук телевидение элге жеткизип туруш керек да. Ошону Ала тоо программасына 3-4 мүнөт обязательно контент кылып киргизгиле да. Анткени жогорку кеңеште эч ким оюнчук ойнобойт да. Бул жерде мамлекеттик маанилүү маселелер талкууланат, чечилет. КТРК негизги телеканал болгондуктан айыл жерлеринде көрүүчүлөрдүн саны арбын. Ошол себептүү балдарга, жаштарга жана үй бүлөнү бекемдөөгө арналган теле берүүлөр көрсөтүлүүсү керек. Баалуулуктар жөнүндө жакшы программаларды көрбөйбүз. Илим берүү жатындагы жакшы программалар аз. Майыптыгы бар адамдарга шарт түзүп берүү керек. Маселен, сурдо котормо кылып, мүмкүнчүлүгү чектелген көрүүчүлөрдү маалымат менен камсыздоо болсо дурус болмок. Бирок акча каражатынын тартыштыгынан улам мындай максаттар ишке ашырылбай келет. 2,5 миллион сомго чейин керек экен. Эгерде биз конкреттүү бардык телевизиондук стандарттар менен кыла турган болсок, биз баары бир миллион сом кылганда дагы кыргызча, каша калганда кыргызча кылдык да, Дастан Дагыбаевич. Кыргызча кылдык. Үнөмдөп, тияктан алып, бияктан жулуп, тигинтип, минтип кылып койдук. Хорошо. Сурдо котормучулар 12,5 миң сом эле алышкан, 3 жети киши иштеген. Мен сизден бюджетти алгам. Ошол ичинде бухгалтер отдельно алган акчаны. Арганда эксперттер, мен оюмча целевой расходование болуш керек да. Отурум соңунда байкоочу кеңештин жана башкы директордун маалыматы эске алынсын деген токтом долбоору кабыл алынды. Бир судья ар жылда 65-70 иш карайт. Бул көрсөткүч өтө көптүк кылат. Ошондон улам алар караган иштин сапатына доо кетүүдө. Бул тууралуу жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева сот тутумунун өткөн жылдагы аткарган иштери тууралуу отчетун угууда ырастады. Депутаттар сот тармагы түп тамырынан өзгөртүүгө муктаждыгын эскертип, соттордун эл арасындагы кадыр баркын көтөрүү керектигин белгилешти. Ошону менен бирге 2019 жылдан тарта күчүнө кире турган кодекстерди ишке киргизүү боюнча кандай даярдыктар бар экенине кызыгышты. Жогорку кеңештин жыйынында сот тутумунун 2017 жылга аткарган иштери боюнча маалымат угулду. Сот адилеттигин тиешелүү деңгээлде ишке ашыруу максатында Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын берген маалыматына караганда, сот адилеттигин бекемдөө багытында бир катар иштер аткарылып жаткан. Алсак бирдиктүү соттук практиканы түзүү аракеттери көрүлүп, заманбап технологиялардын жардамы менен видеоконференциялар уюштурулуп, жергиликтүү соттордо пайда болгон айрым талаш маселелерди онлайн режимде талкуулоо колго алына баштаган. Жогорку сот тарабынан жергиликтүү соттордун судьяларынын ишмердүүлүгүнүн сапаты менен натыйжалуулугун баалоо усулу иштелип чыккан. Жогорку сот тарабынан электрондук сот өндүрүшүн киргизүү аныкталган. 3 пилоттук сотто автоматташтырылган маалымат тутуму же электрондук сот өндүрүш тутуму ишке киргизилип жаткан. Биздин негизги максатыбыз көз карандысыз адилеттүү сот системасын түзүү. Антседа эл арасында сот тармагына болгон нааразылык арбын экени депутаттар тарабынан белгиленди. Сотторду тандоонун кынтыксыз ыкмаларын иштеп чыгуу зарыл.
Менин жеке пикиримде сот тандоо кеңешин дагы биз кайрадан түзүп, бир мындай башкача механизмдерди иштеп чыкпасак болбойт. Соттор бир дагы мындай буйрукту аткарбай турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Каратып туруп эле көпчүлүктүн мүлкүн бир адамга кармата берген фактылар четинен чыгат. Ош шаарында Озгур айылында 2800 адамдын 200 гектар жерин, бул союз таркагандан бери үрүш төлөп аткан жерин Матраимов деген Ош областтык райондук соттун соту бир адамга сот аркылуу чечип бериптир. Бул эмне деген уятты, эми ошончо элдин убалына калыш кыйын го. Чечим чыккан болсо, ошол чечимди обжаловать этиш керек да. Жаңы жылдан тартып жаңы жазык кодекси баштаган бир катар мыйзамдар ишке кирет. Ал белгилүү бир даярдыкты талап кылат. Жазык кодекси боюнча, жаңы жазык процессуалдык кодекс боюнча бизде соттор бүгүн иш алып барууга даярбы? Ошого байланыштуу кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат? 1-январь 19-жылы күчүнө кирип аткан, колдонууга кирип аткан мыйзамдар боюнча сот система өзүбүзгө тиешелүү бөлүгүндө даярдык көрүп атабыз. Мына ушундай суроо жооптордон кийин жогорку кеңеш жогорку соттун маалыматы эске алынсын деген бүтүмгө келди. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган каргашалуу окуя ар бир адамдын сай сөөгүн сыздатты. Эл арасында кайталанып жаткан көрүнүштөргө эл өкүлдөрү кайдыгер эмес. Жогорку кеңештин тармактык комитети Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын имаратында Турдалы кызы Бурулайдын бычакталышы боюнча укук коргоо органдарынын маалыматын укту. Комитеттин төрайымы Наталья Никитенко бул окуяны милиция кызматкерлери тарабынан жасалган шалакалык мамиле катары баалап, адам укугу көзгөрүнө тебелен жатканына токтолду. Мындай адатты күнүмүшкө айлантып отура бербей, аял затын урдоого түп тамырынан бери тыюу салуу керектигин белгиледи. Это очень серьезный болезненный вопрос, который, несмотря на предпринимаемые жогорку кеңешим в том числе меры, он практически решается очень слабо. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз баяндамасында болгон окуя боюнча милиция кызматкерлеринин жоопкерчиликсиз мамиле жасаганын эске алуу менен бул окуяга тиешеси бар делген 23 кызматкер ээлеген кызматынан бошотулганын маалымдады. Непосредственно күнөөлүүлөр, кайдыгерлик мамиле жасагандар, шалакылык кылгандар, алар ички иштер органдарына айдалды жана ээлеген кызматынан бошотулушту. Учурда Турдалы кызы Бурулайдын иши боюнча ИИМ ал эми өз милдетин туура аткарбаган милиция кызматкерлери үчүн башкы прокуратура менен УКМК тергөө иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 316 частью 2 УК Кыргызской Республики в отношении сотрудников Джайылского района по факту допущения убийства Турдалы кызы Бурулай в здании органов внутренних дел. Жыйын жүрүшүндө депутат Айнур Алтыбаева демократиялуу өлкөдө ар бир жарандын коопсуздугу сакталышы керектигин айтса, Жаныбек Бакчиев ИИМде тажрыйбасы мол кызматкерлер иштен алынып, акыркы 2 жыл ичинде өз ишин билбегендер иштеп жатканын сындап, министрди кадр кызматына дыккат көңүл бурууга чакырды. Депутат Мирлан Женчороев бүтүндө кыргыз эли үчүн кайгылуу окуя болгондугун айтып, жооптуу милиция кызматкерлерин Бурулайдын ата-энесинен кечирим суроого үндөдү. Тергөө өзүнүн жолу менен кете берет, иликтөө өзүнүн жолу менен боло берет. Албетте күнөөлүүлөр жоопко тартыш керек, бирок биз баарыбыз барып кечирим сурап келишибиз керек. Ал эми Зарылбек Рысалиев бул жерде одоно тартипсиздик Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жасалганын ырастады. Бычак, столовый нож болгон, кухонный, машинанын ичинде болгон. Машинаны чуп атканда Бодошов байпагына салып алган. Байпагынын ичине салып алыш мүмкүн эмес. Гайлер кармаганда бир досмотр болот да. Туурабы, машинасынын ичине чейин карайт, туурабы. Депутат Бакердин Субанбеков ишти көмүскөдө калтырбай иликтөө иштерин ыкчам жана адилеттүү чечүү тапшырмасын министрден талап кылды. Бир карым майды бир куманак чиритет деген мына бир милициянын шалакылыгынан бүт коомчулукка уят болуп отурабыз. Сиз ушул тазалыгына келдиңиз. Ушул иштен кеткен ички иштер министрлигин кайра элдин ишеничин алып келип берсеңиз. Жыйынтыгында комитет тергөө иштери жаңы гана башталгандыктан бул маселеге 18-июнда кайра кайрылып кароо чечимин кабыл алышты. Бурулай сыяктуу бир топ кыздардын укугу корголушу керек. Учурда кылмыш жаза кодексинин адам мурдоо беренесине өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Буга чейин кылмыш жаза кодексинин ала качуу беренесине үй бүлөлүк зордук, зомбулук гана кирип келген. Эми адам мурдоодагы оор кылмышка теңелет. Бул тууралуу мыйзам долбоорун Айсулуу Мамашова баштаган бир катар депутаттар демилгелеп жатышат. Ушул беренени кызды ала качууну ушул адамды урдоо беренесине киргизип атабыз.
Темага улай барыбыз биримдикте аял затынын көз жашын төгүп кордобой жардам берели деген максатта Билим берүү министрлиги иш-чара өткөрдү. Ага депутаттар Жанар Акаев, Айсулуу Мамашева катышты. Биз ала качууга каршыбыз. Ала качууну салт эмес, бул кылмыш экенин, жапайычылык экенин, адамды уурдоо экенин биз түшүнүп, жаныбыздагы досторубузга дагы түшүндүрүшүбүз керек. Кыргызстанда болгон терс көрүнүштөрдү муну биз гана өзгөртө алабыз. Парламентте дагы биз унчукпай калбайбыз. Бул боюнча Айсулуу Турузбековна сунуштап аткан мыйзамдарды биз баарыбыз колдоп, ала качууга таптакыр тыюу салган демилгелерди биз кубаттап чыгабыз. Аял затынын укугу тебеленбей бир дагы адам оорубасын. Эскибар кейзинин тас токтоосунда Казакстанда менингит оорусу күчөп быйыл 60-ка жакын адам ооруканага кайрылган. Арасында каза болгондор дагы бар. Дарыгерлер вирустун эмне себептен каптап кетишин иликтешүүдө. Андыктан депутат Жылдыз Мусабекова качан гана үрөйдү учурган жаңылыктардан кийин гана ишти баштабай алдын алуу иштерин жасоого чакырды. Менингит коркунучтуу оору. Аны убагында дарылабаса адам кереңдикке талмага кабылат. Ал тургай өлүмгө учуруусу да толук мүмкүн дейт эл өкүлү. Негизи эле биздин саламаттык сактоо министрлиги ушу саясат менен алып буруша бербей, ушундай менингит, жанагындай гепатит, туберкулез деген сыяктуу оорулардын алдын алып турушу керек да. Ошого мындай бир донорлорду таап, дары-дармектерди алып келип, элге түшүнүр иштерин жүргүзүп, алдын ала дарылап туруш керек. Жогорку кеңеште жашыл экономика концепциясынын долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Анда Кыргызстандагы атмосферанын булганышынын 87% транспорттук каражаттарга таандык. Абага жылына 400 000 тоннадан ашуун улуу заттарды чыгарары маалымдалды. Ал эми эскилиги жеткен автомашиналар абалды андан бетер татаалдаштырууда. Ошондон улам акыркы жылдары калк арасында оору, сыркоо көбөйдү. Бул тууралуу депутат Экмат Байбакбаев билдирди. Акыркы 5 жылда Манас аэропортунда учак каттамдар 21% өсүп, былтыр 3,5 миллиондон ашуун жүргүнчү тейлинген. Бул акционерди коомдун жалпы кирешеси жогорулаган менен каражат аэропортторду өнүктүрүүгө багытталбай жатканын тармактык комитеттин депутаттары сынга алды. Маселен, аэропорттун жетекчи кызматкерлери өздөрүнө 120 000 сом маяна коюп алганы, ички каттамдарда жол киренин кымбаттыгы эл өкүлдөрүнүн ачуусун келтирди. Транспорт, архитектура жана курулуш комитети Манас эл аралык аэропорту жана региондук аэропортторду өнүктүрүү боюнча маалымат укту. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын ырасташынча, аба майданынын жалпы кирешеси 1 миллиард 834 миллион сомго жеткен. Мамлекетке 650 миллион сом дивиденд түшөт. Бирок Кыргызстанда авиа тармакты өнүктүрүү үчүн конкреттүү стратегиялык пландары жок экенин депутаттар сынга алды. Эл аралык Манас аэропортунун эң эле жетишкен ийгилиги же ири долбоорлору бул күтүү залдарын кеңейтүү болууда. Авиа тармактын башында кесипкөй менеджерлер эмес, агроном ветеринарлар отургандыктан абал өзгөрбөй жатканын депутаттар сынга алып, өкмөт бул маселе боюнча ойлонушу керек деди. Кесипкөй киши келсе, ал жакта мен ойлойм 1-3-4 эсе прибыль көбөймөк. Мо 30 миллион долларды кармап отурбай, булар вложение кылып, андан ары оборотты көбөйтүп, бул бир нече эсе пайда түшмөк да. Мына акчанын баары бекчитат, биз болсо туура эмес кишилер шайлап отурабыз да, ГКМдан келген кишилер. Аэропорттор бул конкуренциясы жок компаниялар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Эл өкүлдөрү кызматкерлер айына 120 000 сомго чейин маяна аларын сындап, авиакеросин жеткирүүдө да бир топ маселелер бар экенин айтты. Андыктан жумуш топ түзүп, аэропорттун финансылык чарбасындагы текшерүү керек деген сунуштар берилди. Ал эми депутат Улукбек Ормонов өнүктүрүүгө деп бөлүнгөн каражаттар максатсыз колдонулганына наразылык билдирди. Прям жолго шлагбаумдар орнотулуп, анан кийин алар алым салынды эле. Ошол шлагбаумдарды коюп, андан кийин алганга канча акча кеткен, ага ким жоопкерчилик тартты? Суммасы 21 миллион 396 миллион деп келишим түзүлгөн да. Бул болсо жана ошо Манас кениликтин эсебинен төлөнгөн экен. Учурда Ош аэропортунун күтүү залдары кеңейтилүүдө. Бирок депутат Тынчтыкбек Конушбаев мындай перспективасы жок аба майданына каражат коротпой, анын ордуна 30 адырдан бөлүнгөн жерге жаңы аба майданын куруу пайдалуу да арзанда түшөрүн айтты. Коно турган жер абдан да кыска болуп, туура эмес болуп, аны чоңойтконго болбойт дегендей болуп атат. Ошондой эле асфальты, бетонду учуп конуу тилкеси оңдоого муктаж деп жазып атасыңар. Участоктордо 60 жылдан бери электр жабдуулары ишке коюлган, 60 жылдар курулган дейт. Мына канча жыл өттү,
бул деле баарын тең реконструкция кылып жаңыртыш керек деп атасыздар, туурабы? Жаңы эле аэропортту курганыбыз биз үчүн бул арзанга түшкөн турбайбы? Бул аэропортту тездетишибиз керек. Не дегенде өтө эле чек аранын боюнда турат. Өзбекстандын аба мейкиндиги менен конот Ош аэропортундачы. Баягы дагы бир маалыматтар боюнча Куруп Эребиз деген дагы компаниялар келип атат деген сөздөр бар. Ошону тездетип бул аэропортту ишке беришибиз керек. Эл өкүлү Калдарбек Баймуратов болсо, Жалал Абадка авиабилеттердин баасы өтө кымбат болуп жатканына ачууланды. Самолеттер полупустой учат дагы баасы арзандабайт. Пассажир жок болгондон кийин баасы арзандаш керек да. Өздөрү 100 000 сомдон ашык айлыкты алып отурушат дагы заниматься этишпейт. Эмнеге заниматься этишпейт? Почему тиги аэропорттун тегеректегинде жерлердин перспективасын карашпайт булар? Буга чейин Кыргызстан аба жолдору банкротко учураган. Эми мамлекеттик Эйр Кыргызстандын дагы адаттагыдай тагдыры бүдөмүк. Буга бир катар депутаттар нааразы болду. Анткени андан да абалы оор жеке менчик авиакомпаниялар учурда киреше менен иштеп жатат. Тармактык комитеттин депутаттары учактардын санын көбөйтүп, аймактарга учуруу боюнча алгылыктуу иштер жүрүшү керектигин белгилеп, башка бир катар сунуштар менен мамлекеттик мүлк фондусунун директорунун маалыматын эске алды. Бийлик бутактарындагы коррупция, айыл чарбаздыктарын экспорттоо, банкрот болгон авиакомпания, ботаникалык бак жана башка жактардагы көңүл бура турган көйгөйлөр ары кандай маселелер саатында көтөрүлдү. Кыргызстандын айыл чарба продукциялары ИАЭПке мүчө өлкөлөрдүн чек арасынан кайра кайтып келип жатат. Ушуга бир Ашырбек Мойдунович өкмөт тараптан бир көңүл буруп, эмне себептен кайтып атат? Ошо жүк чыгарган биздин ишкерлерге түшүндүрмө бербейби же болсо? Чыккандарда бул мындай документтерди алгыла, буларга көңүл бургула деген маалыматтарды бербей жатат да. Капиталдык салымдар менен Стим гранттын каражаттары эмдигиче бөлүнбөсө, белгиленген жумуштар анда качан бүткөрүлөт. Эртең 1-сентябрга жетиш үчүн ушул акча каражаттарын эртерээк бөлүп, анан кийин тендери бар, өзүнүн жол жобосу бар. Эгерде ал баягы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам тагат калбаса, ошонун артынан эртең дагы проблема болот. Анан кылмыш иши козголот. Ошондуктан ушуну тезирээк республика боюнча тезирээк ушул бүтүрүп бергенге аракет кылсаңыздар. Республика боюнча бир эле Нарын районунда райондук оорукана жок. Кыргызстанда 44 район болсо, 44 райондун 43-үндө райондук ооруканалар бар, бир эле Нарын районунда жок. Бул боюнча Нарындын эли бир канча жылдан бери кайрылып келатат. Мына быйыл дагы атайын депутаттар келип кайрылышты, эли келип кайрылып атат. Биздин саламаттык сактоо министрлиги бул маселени өкмөт менен биргелешип чечип бериш керек. Райондук оорукана болуш керек. Белгилүү кишилердин ысмы ыйгарылган менен узак жылдардан бери белгисиз болуп кеткен мектептер да бар. Ош областындагы Папан айыл өкмөтүндө Кожакелен деген айылда Султан Ибраимов деген мектеп бар. Курулуп башталганына 4 жылдан ашык убакыт өттү. Биринчи башталганда 5 миллион сом киргизилген да. Азыр окуучулар ошол мектептин жанындагы айылдардагы үйлөрдө окуп атышат. Мектептин фундаменти бүткөн. Мектепти бузуп салышкан. Ошо кандай ушул туура эмес болуш керек, мындай мектеп аз эле болсо керек. Ошон үчүн мен сизден сурап кетем, талап кылып кетем, ушуну тез арада көбөйтүп бериңиздер. Бул 5 миллиондон берип отурсак 20 жылда куруп бүткөнбүз. 3 мыйзам менен коргоого алынган ботаникалык бак корголбой эле корболо турган болуптур. Жылга өтүүчү ишембиликтер ошол бактын баш жагында гана өтүп, ичкери жана эч ким кирбейт. Таштандыга толгон, бак тарактар куураган, забору жок. Бул бак биздин ботаника багы 3 мыйзам менен корголот. Өзгөчө статуска ээ. Бирок ошо өзгөчө статуска ээ болгон багыбызда бүгүнкү күндө мен 1 жылдан бери бир кароолчусун көрбөйм. Кыргызстан парламенттик өлкө болуу менен элдик бийликти орнотту. Эми тагдыр чечүүчү чечим кабыл алууда эл өкүлдөрүнүн ролу жогору. Парламент бардык мыйзамдарды кабыл алып, алардын толук кандуу иштеп аткарылышын көзөмөлдөп турат. Жогорку кеңеш бардык бийлик бутактарынын ортосундагы саясий тең салмактуулукту сактап турган күч. Парламент өкмөттү бекитип, анын ишин көзөмөлдөйт жана министрлер кабинетинин иши үчүн жоопкерчиликти алат. Парламент мамлекеттик бийликтин бардык органдарынын ишмердүүлүгүн тескейт. Күчтүү парламент, күчтүү өлкө.
Окумуштуулардын баамында эгемендиктин тарыхында 2 революцияны баштан кечирген Кыргызстан 2 жолкусунда тең эң ириде парламентке таянып мамлекеттүүлүктүн сакталып калышында чоң роль ойноду. 4-июнда Улуттук университетте парламентаризм күнүнө карата парламентаризм сабактары калыптанышы, өнүгүүсү жана келечеги деген темада кереге кеңеш өткөрүлдү. Ага Жогорку кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева, окумуштуулар, аталган темага кызыккан эксперт адистер катышты. Кыргыз элинин тарыхындагы курултай же башка жалпы элдик жыйындарды эске албаганда Кыргызстанда парламенттин түзүлүшү менен калыптанышынын тарыхы өтө эле кыска. Бирок парламентаризмдин өнүгүшү жагынан алганда коңшулаш мамлекеттерге караганда 1-2 кадам алдыда баратканыбыз да чын. Андыктан парламенттин түзүлгөн күнүнүн мааниси чоң. 29-июнда 2015 жылдын Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин токтому менен 4-июнь парламентаризм күнү деп белгилөө жөнүндө токтому бар. Мен ойлойм, ушул күнү биз Жогорку кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасынын мамлекет башкаруу системасы жөнүндө абдан маанилүү чечим алынган. Эгемендиктин тарыхында 2 революцияны баштан кечирген Кыргызстан 2 жолкусунда тең эңириде парламентке таянып, мамлекеттүүлүгүбүздүн сакталып калышында чоң роль ойноду дешүүдө окумуштуулар. Парламентаризмдин өнүгүү, анын пайда болушу мына ошол биздин мамлекеттин ар бир өзүнүн этабына туура келип жаткандыгы жаңылышпайбыз десек болот. Ушул мамлекеттин ошол 2010 жылы мамлекеттүүлүгүн сактап калгандагы чоң бир өзүнүн жигердүү салымын кошкон бул ошол биздин парламент десек жаңылышпайбыз. Айтылган пикирлерге караганда парламентаризм элибиздин тарыхы, маданияты менен жуурулушуп турганда гана чыныгы өнүгүүгө ээ болот. 21-жылдын башталышында татаал, бирок колдон келе турган опол тоодой максат коюп, бардык акыл эсти, күч кубатты кыймылга келтирип, Кыргыздын урухий дөөлөттөрүн, Манастын духун, билимди, илимди, техниканы, жаңы жетишкендиктерин жаңды ураганга айландырып, парламентаризмдин болгон күчүн, алын, акылын туура пайдалануу Кыргыз мамлекетинин келечеги деп эсептейм. Все парламентские республики — это сытые, богатые, эффективные государства. Так оно на самом деле и есть. Но для того, чтобы стать парламентской демократией, нужно приложить много труда. Улуттук университетте өткөн тегерек столуна ушул өңдүү бир катар ой пикирлерди ортого салды. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасын биргеликте башкаруу тууралуу өкмөттөр ортосундагы келишимди карады. Белгилей кетсек, Кыргыз-Түрк ооруканасы сентябрь айында президенттердин катышуусунда ачылары күтүлүүдө. Оорукананын курулушу бүткөнүнө 6 ай убакыт болсо дагы ортодогу маселелер чечилбей жатканы парламент депутаттарын тынчсыздандырды. Ачылышына чукул убакыт калгандыктан Түркия тараптагы акыркы келишимди кабыл алууга шаштырууда. Космосбек Союзбек, сизден суранып кетет элек, министр катары сиз да жоопкерчиликти алыңыз мойнуңузга. Кол коюп муну ачыш керек. Алар эмне десе ошонун баарын төлөп берип атат да. А биз Кыргызстанда бул жерде турганда аяк учуп барбайбыз. Жашоо шартыбыздын баары өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, бул жерде бир топ оорлууларга жардам берет элек да. Ушу жактарын карап коюңуздар дагы, ушуну колдоп берип койсок туура болот эле, бирок мындан кийинкисинин баарын тең силер 720 койка ачкан атабыз деп келгиле да Кыргызстанда. 165 миллиард сомдун кожоюнусуңар, анан 72 койка местаны 3 жылдан бери шакаба чектиңер да. Келишим боюнча башкы дарыгерлик кызмат түркиялыктарга, ал эми орун басарлык Кыргызстан тарапка берилмекчи. Кыргызстандыктардын Түркиядан медициналык билим алуусу каралууда. Түркиядан да 42 дарыгер келип үйрөтүп иштемекчи. Аларга $7,5 миң маяна коюлууда. Ал эми жергиликтүү дарыгерлерге $3,5 миң маяна жабдуулар үчүн Түркия тарап $19 миллион грантты 3 жылга берүүдө. Ал эми гранттын акчасы түгөнгөндөн кийин клиника өзүн өзү каржылай алабы деген суроо коюлду. Ал кезде башкаруудагы Кыргыз тарапка өтөрү белгиленүүдө. Ал эми канча жылдан кийин биз төлөйбүз ошонун баарына? Эми бул азыр булар больница башталган 3 жылга каржылап атпайбы? 3 жылдан кийин биз мойнубузга алабыз ошол суммаларды. Ошонун баарын биз мойнубузга алабыз. Мүмкүнчүлүк болобу? Ошону мында азыр эсептеп чыктык. Мындай азыр орто эсеп менен жылдык чыгашасы где-то 10 миллион тегерек экен. Эгер ушуну жакшылап иштесек, биз $9,5 миллион тегерегиндеги киреше алат экенбиз.
Бул эми предварительно. Жылына. Эгер ушуну азыр 3 жылдын ичинде жакшылап тактап иштеп боордоштор менен ушул больницаны жакшы управлять этип алып барсак, ушул жыйынтыкка келсек болот. Саламаттык сактоо министри, эгер оорукана пайдаланууга берилсе, оор операциялар жасалып, Кыргызстандын жарандары көп чыгымга дуушар болуп, чет мамлекетке барбай калат деген ойдо. Белгилей кетсек, оорукананын курулушуна Түркия тарап $8 миллион инвестиция салган. Эл өкүлдөрү буга ыраазычылыгын билдирип, келишимдин долбоорун жактырды. Өзүнүңүздү мамлекеттик органдарга парламент аркылуу жеткирсеңиз болот. Арыздаттануу, кайрылууларды жогорку кеңештин депутаттарына жана төрагага жолдой аласыз. Алар өз кезегинде аткаруу бийлигиндеги тиешелүү органдарга тапшырма беришет. Жогорку кеңештин депутатынын жеке кабыл алуусуна жазылып, эл өкүлдөрүнүн жерлерде шайлоочулар менен өткөргөн жолугушууларына да катышсаңыз болот. Ошондой эле кат жазыңыз. Ал үчүн ашыкча убарасы жок эле. Каттар маймылча кеңеш чекит кейжи дарегине электрондук кат жазуу жетиштүү. Ал расмий түрдө катталат. Ошондой эле кеңеш чекит кейжи сайтына кирип, ар бир депутаттын жана төраганын расмий баракчасына баш баксаңыз болот. Депутаттар ар бирибиздин кызыкчылыкты коргойт. Парламенттеги эл аралык жолугушууларга токтолсок, депутаттар АКШ мамлекеттик катчысынын консулдук маселелер боюнча жардамчысы Карл Риш баштаган делегация менен жолугушту. Диалогтун жүрүшүндө кыргыз жарандарынын чет өлкөлүктөрдүн бала асырап алышына жол бере турган ички жана эл аралык документтердин мазмуну талкууланды. Эл өкүлү Садык Шернияз мамлекеттин негизги саясаттарынын бири ар бир баланын үй бүлөдө тарбияланышын камсыздап, алардын укуктарын коргоо болорун билдирди. Ал эми Карл Риш 2014-жылы 82 баланын багылып алынгандыгын билдирди. Бул балдардын баардыгы жакшы үй бүлөлөргө туш келип, коопсуз шартта өсүп жатканын маалымдады. Ошол эле мезгилде өзү дагы ушундай асыранды бала экендигин жашырбай, татыктуу үй бүлөгө туш келгенин, тагдырына ыраазы экендигин билдирди. Депутат Аида Исмаилова Түштүк Кореянын Улуттук ассамблеясынын коомдук салым форумунун аткаруу катчысы Ким Сон Чол менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз-Корей кызматташтыгынын билим берүү, энергетика, эмгек миграциясы, туризм тармактарына тийиштүү бир катар олуттуу маселелер козголду. Тараптар кызматташтык мамилелерди арттыруу боюнча мүмкүнчүлүктөр кенен экенин айтып, өзгөчө туризм тармагына инвестиция тартуу зарылдыгын белгилешти. 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашырууну көзөмөлдөө боюнча жумушчу топтун кезектеги жыйын өттү. Анда аталган программанын аткарылышы туурасында маалымат каралды. Белгилүү болгондой мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынып, каражат бөлүнүп, 2020 жылга чейин аткарыла турган иш-чаралар белгиленген. Натыйжада кыргыз тез термин.com түзүлүп иштей баштаган. Айрым министрликтер менен ведомстволор мамлекеттик тилди колдонууга кызуу киришип жатса, айрымдары кашаңдык кылууда. Бир катар китептер басылып чыккан. Программанын негизги багыты кыргыз тилин колдонууга керектүү тилге айландыруу. Кыргыз тез бекерден кирген жок. Элди мамлекеттик тилге кызыктырыш үчүн, мамлекеттик тилдин маанилүүлүгүн, керектүүлүгүн көргөзүш үчүн биринчи кезекте мамлекеттин башчылары баш болуп, кыргыз тил керектүү тил болуш керек да. Пайдаланылган тил болуш керек. Талап болуш керек кыргыз тилге. Кыргыз тилге талап болуш үчүн ушу мамлекет элди ошо жана айтып аткан муниципалдыктар менен бирге мамлекет кызмат иштеген 25 000 киши элди ошо баштап кайсы жол менен барса, ошо жол менен кетет бул мамлекет. Кайсы тил менен сүйлөсө, ошо тил менен сүйлөйт бул мамлекет. Ал эми программанын аткарылышы өзүнчө кеп, анын аткарылышы боюнча механизмдерди кеңешип карай турган жактары бар. Ар бир мамлекеттик органдын же мекеменин ишкананын жетекчисинин көз карашында гана болуп калып атат да бүгүнкү күндөчү. Кээ бир жетекчилер ага көңүл да бөлгөн жок. Сиз жана айтып аткан 6% ошондон да. Ушул жагында бир ойлосок, кантип бир түрткү бере алабыз? Шуну милдеттүү түрдө дейбизби? Реалдуу, практикалык жүздө иш жүзүнө аша турган сунуштарды беришибиз керек да. Жыйындын жүрүшүндө айтылган маалыматтарга таянсак, кыргыз тилин интернет айдыңына киргизип колдонуу жагында жылыштар бар. 106 тилден кыргыз тилине которуунун мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө. Дегенменен протоколдук негизде тапшырмалар берилип, бирок ага каражат бөлүнбөй алгач болуп калган учурлары да кездешет. Көркөм фильмдерди сатып алганга лицензиясын сатып алып туруп которгонго бизге каражат каралган эмес. Анын жок дегенде эң эле аз дегени $500 экен бир кинонуку.
Bizde андай каражат бюджетте каралган эмес. 827 миллион сом каралган ушу бюджетте кыргыз тилин өнүктүрүүгө деп. Тилекке каршы ошонун болгон колдонулганы бүгүнкү күнгө 183 миллион сом. Эгерде ушул бюджетте бекитилген акчалар толугу менен иштетилсе, мындан да жакшы болмок. Мына ушундай айрым бир дал келбестиктерди эске албаганда мамлекеттик тил программасын аткаруу багытында жүргүзүлүп жаткан иштер канааттандырарлык. Депутаттардын эл менен болгон жолугушууларына көңүл бурууга чакырабыз. Депутат Сагындык Келдибаев Ош облусундагы Өзгөн районунун бир катар айылдарына барып, чечилбей келаткан көйгөйлөр маселелер менен жеринен таанышты. Өткөн жылы көчкү алдында алган Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Курбуташ айылынын тургундары жол, мектеп, бала бакча көйгөйүн көтөрүштү. Кырсыктан кийин жаңа конушка көчүрүлгөн калктын турмуш учурда кандай? Кийинки репортажда сөз болот. Шарты оор жашоосу катал кыш кеч чыгып суу эрте түшкөн Жалпакташ айыл өкмөтүнө Курбуташ айылында өткөн жылы катуу жер көчкү жүргөн. Турак үйлөр, жол, башка чарбалык объектилер жарактан чыккан. Депутат алгачкы электиктер менен болгон жолугушуусун дароо ошол жерден баштап учурдагы абалы менен таанышты. Жаратылыштын кырсыгы экен, көчкү жакшы отурбай канча аракет болсо дагы проблема чыгып атат. Жолдор ушу баягы жаан-чачын болгондон кийин жолдор эзилип атат. Тез шагылдары төгүп атат, бирок кайрадан жол бузулуп атат. Ушулардын бир кайгысын бөлүшөйлү деп жок дегенде ушу жолун оңдоп бир көйгөй жаратпай турган кылып берсек жакшы иш болмок да. Ал жердеги эки айылды бириктирген көпүрө оор абалда турат. Жергиликтүү тургундар жер көчкүдөн калган жол улам бузулуп, учурда ашар жол менен эл тарабынан бүткөрүлүп жатканын билдиришти. Канча жылдап түптөгөн турак жайлары топурак алдында калган 66 үй бүлө Ынтымак айылына көчүрүлгөн. Алардын ал акыбалы менен таанышканда эл өкүлүнөн мектеп, бала бакча, таза суу, жол, жумушсуздук маселесин чечип берүүнү өтүнүштү. Честногетлик, алма бактарыбыз бар эле, шыгыл ошол жерден дарамат алып жашап турчу элек. Бул жерде азыр киреше деген нерсе жок. Эч нерсе жок. Эми биздин баягы үлүш жерлерибиз тоодо калды. Барып келип иш болгондо болот. Кыйынчылык бул жагынан сал кыйын болот. Курбуташ айылынын тургундары мектеби жарактан чыккан окуучулар айыл өкмөттүн кеңсесине көчүрүлгөнүн кабарлап, мектептин тез арада бүткөрүлүшүнө ынтызарлыгын ырасташты. Бул жердеги билим берүү мекемесин салууга 40 миллион сом каражат бөлүнгөн. Дагы 31 миллион сом керектелмекчи. Бөлүнгөн акча тез арада пайдаланыштерге берилсе, ошол баягы өзүнүн нормасында жакшынакай кылып бүтүрүшмөк. Башка айылдын тургундары дагы совет мезгилинде пайдаланууга берилип, ушул кезге чейин оңдолбой келген мектептер тууралуу маселе көтөрүштү. Тыгында жоголуп калганда мынанчалык болуп суулар толуп класстарга заттап, мынандай кирпичтер эзилип түшүп атат. Кысык Алма айылында мектепке буга чейин 9 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда дагы 25 миллион сом керектелүүгө тийиш. Бирок ал азыркы кезге чейин мамлекет тарабынан бөлүнбөй келгендиктен курулуш иштери токтотулган. Мектептин үстүңкү кирпичтердин эң үстүңкү катмарлары уже көчө баштаптыр. Та 1-2 жыл турса бул мектеп эчтекеге жарабай калады. Кайра нөлдөн башталганга туура келет экен да. Ошон үчүн муну биз баарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алып, тез аранын ичинде бул маселени ошол өнүктүрүү деген бир пландын негизинде дагы кошумча каражаттарды карап, ушу мектептерди бүтүрүп бергенге аракеттерди көрүшүбүз керек. Депутаттын жолугушуусу эл аралык балдарды коргоо күнүнө дал келгендиктен Сагындык Келдибаев ДЦП оорусу менен ооруган балдарга майрамдык белектерин ыйгарып, майып балдарга коляскаларды тапшырды. Да шүгүр бирок вообще тяжелый эле, кыйла жакшы. Тынбай лечение кылып барып турам. Ак сууга алып барам 6 айда, Ошко алып барам. Францовкага барып аттым. Эптеп жок, сүйлөбөйт, тамак иче албайт. Двойной гипоплегия, ДЦП тяжелый деп диагноз коюшкан. Элдин суроо талабын уккан соң депутат жогоруда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн ар бирине кылдат көңүл бөлүп, каражат маселесин чечүүнү аткаруу бийлигине табыштарын белгиледи. Илгиз Сарылдык уулу бүгүнкү күндө Түркиядан, Даниядан форелдин икрасын инкубациядан чыккан чабактарды алып келип иш баштап, балык чарбасы кышы жай дебей үзгүлтүксүз иштөөдө. Аларга жемди атайын келиши менен Татарстандан алдырат. Бүгүнкү күндө 20 тонна көлөмүндө форель, 300 миңдей инкубациядан чыккан чабактар сатууга даяр турат. Бирок экспортко чыгарууга каражат жетпейт. Тармактык комитет уюштурган көчмө жыйында ишкер өндүрүлгөн товарды чет өлкөлөргө чыгаруу үчүн 1 миллиард сом мерчемделерин айтты. Илгиз Сарылдык уулу Панфилов районундагы Вознесеновка айылында балык чарбасын түптөгөн. Ишти баштаганына көп убакыт болбосо да балык өндүрүп, ички рынокты колго алууда. Бирок алдыга койгон максаттары арбын болгону менен тоскоолдуктар да жок эмес. Көп көйгөйлөрдү чечүүдө көмөкчү болот деген максат менен эл өкүлдөрүнө кайрылган. Бияка логистика центр курсак элдин баары бизге алып келип ызбыт кылат. Форель өсүрсө алабыз дегендер көп.
Мен предварительный контракттарды да көргөзгөм, бизде бар да. Анткени биздин Кыргызстандын балы экологически чистый деп эсептелинет. Жана айтып аткан 450 сом бул минимальный ценасы. Бул 1 килограммдык балыктын ценасы 450 сомдук. 2 килограмм балыкты уже 550 сомдон алганга даяр. Ишкер бул убакытка чейин балык тармагын өндүрүү максатында тийиштүү мекемелердин эшигин каккылап келген. Чарбасын кеңейтип, экспортко чыгууга акча каражаты тартыш болгондуктан насыя алуу үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна кайрылуу таштаган. Бирок ал сураган каражат толугу менен берилбейт. Жалпы эле долбоорду этапка бөлөлүү деген сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан биринчи этабында биздин оюбузча биздин өнөктөш банкыбыз бар, Айыл банк деген. Ошо Айыл банк менен чогуу кепилдик фонд менен биргеликте карап чыгып, ошо биринчи этабына киришсек, анан буйруса биринчи этабын ийгиликтүү иштетип кетсе, анан экинчи этабында фонд өзү түзмө-түз каржылоону баштаганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ишкер Илгиз Сарылдык уулу 5 миллион АКШ долларын сураган. Ал каражатка логистикалык борбор куруп, Кыргызстандагы балык өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирмек. Талапка жооп берген муздаткычтардын жоктугунан экспорт иштери токтоп турат. Кудай буюрса ишке ашып калса, Чүй облусу эмес, деги эле бул республика боюнча жакшы нерсе болот. Жумуш орду менен камсыз болот, экспортко чыгат. Жарандар жумуш менен камсыз болуп, экономикага чоң түрткү болот. Экспортко чыкса, значит, бул балык менен биз мамлекеттин экономикасын көтөрсөк болот да. Банктардан насыя алаарда коюла турган күрөөлөр көйгөй жаратаары турган иш. Бул сыяктуу балык чарбалар насыя алууга кызыктар болсо, малды күрөөгө койгондой эле балыкты да күрөөгө коюу жолдорун карап чыгыш керек. Мисалы үчүн малды залог алып жүрөсүңөр, туурабы? Балыкты эмне үчүн алса болбойт? Өндүрүп аткан балыкты залог алса болот, туурабы? Ошону дагы эсептегиле. Өз киндигин өзү кесип, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жеке ишкерлерди өкмөт колдоого алуусу керек. Ал үчүн мыйзамдар иштеп, каражат жагынан да салымдар болуусу шарт. Бүгүн эле уже даяр болуп калыптыр да булар. Бир аз эле түрткү керек экен. Көп болсо, 2-3 миллион, 5 миллион доллар дейли, мындай четкан түрткү керек да. Силер өзүңөр мындай идея менен келген жигиттерди мына Илгизге окшоп, жетелеп жүрүп, жардам беришиңер керек. Балык чарбаны өнүктүрүү боюнча өкмөттүн аткарып жаткан иштеринин күнгөй тескейин ачыктаган көчмө жыйын соңунда Тяньшан Форель ишканасынын талаптарын жолго салууну комитет мүчөлөрү өкмөткө тапшырды. Республика Ата журт фракциясы дагы Ысык көл областында көчмө жыйын өткөрүп, анда туризмди өнүктүрүү жана экологиялык коопсуздук маселелерин карады. Депутаттар көл аймагындагы коомдук тамактануучу, унаа жуучу жайлардын текшерилишин талап кылды. Ал эми депутат Акылбек Жамангулов эс алуу жайларындагы кадр саясатындагы кышоолукту сынга алды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Көл аймагында туристтерди тейлөөчү 176 жай бар. Андагы тейлөө сапатын жакшыртууда биринчи эле тамак аштын коопсуздугуна, тартиптин сакталышына жана экологиянын тазалыгына көңүл бурулат. Бул багыттардын ар бири Республика фракциясынын Ысык көл жергесиндеги көчмө жыйынында кеңири талданды. Суунун үстүндөгү мындай хулиганствого десек болобу, эч ким күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок көлдүн үстүндө. Скутерлерди каалашынча айдап атат. Мисалы милиционерлердин андай скутери да жок да, биздин милиция кызматкерлери. Алар жээкти карашат, пляжды, жолду карашат, тартипти ал жагын карап беришет. Бирок суунун үстүнө чыгып, алар менен күрөшкөнгө да мүмкүнчүлүк жок. Балыкчы Каракол шаарларында саркынды сууларды тазалоочу жай курулат. Ага кетүүчү сумма Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Аталган объектлердин ишке берилиши үчүн 48 айлык мөөнөт керек. Биз ушул азыр канализация дагы башка жаңы көчөлөргө, жаңы конуштарга кошуп атабыз. Ушул Абайрдын проектиси менен дагы ушул 5-6 көчө каралган. Ысык көлдүн башкы планы дагы маанилүү маселе. Ал 2013 жылдан бери иштелип жатат. 13 жылы ушул 30 миллион сом өкмөт аркылуу бөлдүрүп берген. Ошонун азыр 25 миллиону освоить этилип, азыркы 5 миллиондун үстүндө иштеп атабыз. Ысык көл классында бардыгы 183 айыл бар. Анын 40%-ын башкы планы бар, калган 60%-ныкы жок. Жетөгүз Тоң райондорундагы айылдардын 90%-нын башкы пландары түзүлө элек. Ген план жок, анан каяктагы сооруженияны сүйлөйбүз. Бака ген планга жок, каалагандай жерлери курулуп атат да. Кумтор мына Ысык көл областынын территориясында жайгашкан. Мен ойлойм, ал ишкана деле буга каршы болбойт да. Ысык көлдүн туризмин өнүктүрүүдө экологиялык маселелер эле эмес, маданий массалык иштерге дагы көңүл буруу керек. Ири иш-чаралар Урухордо менчик жайында эмес, мамлекеттик жайда өтүшү кажет. Менчик ишканага өткөзөсүздөр. Ошол иш-чараларыңарды башка бара турган жер жок.
мамлекет бир жерге бир нерсе салып койгон эмес. Депутат Айда Исмаилова болсо Кырчын жайлоосунда тигилген боз үйлөрдө санитардык нормалар сакталбагандыгын айтып, быйылкы жылы бул жагынан кандай өзгөрүүлөр болооруна кызыкты. Депутат Калдарбек Баймуратов көл аймагындагы коомдук тамактануучу жана унаа жуучу жайлардын текшерилишин талап кылды. Ал эми депутат Акылбек Жамангулов эс алуу жайларындагы кадр саясатындагы ыкшоолукту сынга алды. Жалпысынан жетекчилер коюп атканда ошол мамлекеттик мекемелерде, изморияларда, пансионаттарда иш жүрбөй атат да. Алар вообще эле каралбай калды. Ошолордун жетекчиликтери боюнча маселени көтөрүшүбүз керек. Өкмөттүн отчету келатат эмдиги жумада. Бул маселени премьер-министрге да коюшубуз керек. Бирөөнүн тааныш билиштери бул жерге жетекчи болуп келбей, реалдуу менеджерлер келиш керек. Көчмө жыйын соңунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл областында ыйгарым укуктуу өкүлүнүн туризм жана экология багытындагы маалыматтары эске алынсын деп табылды. Ошондой эле Ысык көл областынын экологиялык, экономикалык тутумун өнүктүрүү тууралуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу тууралуу Жогорку Кеңештин токтом долбоору парламенттин кароосуна сунушталмакчы болду. Ошо мусороперерабатывающий заводду куруш керек деген маселелер болду. Очистный сооруженияны салыш керек деп, очистный сооружениясы жок пансионат иштетпөө дегенге чейин бар да. Негизинде бул керемет көлүбүздү биз сактап калышыбыз керек. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан айыл өкмөттөрүнө каралган каражаттардын өздөштүрүлүшү боюнча башкы прокуратура текшерүү иштерин жүргүзүп, эсептөө палатасы дагы бул иште өз тыянагын чыгарсын деген талаптар ушул жылдын 22-июнуна чейин Республика Ата журт фракциясына маалымдалсын деп белгиленди. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын урматына арналган эстафетанын бул ирет катышуучусу депутат Айсулуу Мамашева болду. Ал залкар жазуучунун калемине таандык китептерин улуттук балдар онкология борборундагы балдарга тапшырды. Тил улуттун кайгырса кайгысы, кубанса кубанычы жана анын акыл эси. Тилсиз улут болбойт деп кыргыз тилибиздин улуулугун даңазалаган жазуучубуз Чыңгыз Турукулович Айтматовдун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсү бүгүн Жогорку Кеңештин жаш депутат айымы Мамашева Айсулуу Турузбековнага келген мезгил. Айсулуу Турузбекова бүгүн башкалардан өзгөчөлөнүп бизге жазуучубуздун Жамиля чыгармасынан үзүндүнү аткарып бермекчи. Саламатсызбы, Айсулуу Турузбековна, биздин берүүбүзгө кош келипсиз. Эл өкүлү бул ирет Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуурун жана Чыңгыз Турукулович менин өмүрүмдө өзгөчө мааниге ээ инсан деп белгиледи. Улуу жазуучубуздун 90 жылдык урматына арналган эстафетаны сүйүүнү менен кабыл алганын айтып, анын Жамиля чыгармасын аткарып берүү үчүн атайын анын формасын алдырганын дагы толкундануу менен эл өкүлү айтып жатты. Ай, Данияр, сен деги бирөөнү сүйдүң беле? Мага алдагы сүрөттү берчи, кичине бала, мен эстеликке сактап коеюн. Эл өкүлү улуу жазуучубуздун китептерин Бишкек шаарындагы балдар онкологиясына алып келип, дал ушул өспүрүмдөргө тапшырып, алардын келечегине мындан аркыдагы жакшылыктарды каалоо менен бирге китептерди тапшырды. Гүлнар Сагынбековна, ушул Чыңгыз Турукулович Айтматовдун 90 жылдыгына карата бүгүн ушул балдарга Чыңгыз Турукуловичтин китептерин атайын алып келдик. Ушул бош убагында ата энелери, балдар окуп, ушул Чыңгыз Турукуловичтин дүйнөсү менен таанышып деген ушул кичинекей белекти алып коюңуздар. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Китебин окуганда ушунча Чыңгыз аганын ички дүйнөсүн түшүнөсүң, билесиң, көрөсүң. Ушунча бейли кең, ушунча сүйүүгө толгон жүрөгү бар болчу эле. Айсулуу Турузбековна, мына сиз менен биз бүгүн аябай жакшы күндү өткөрдүк. Ушул балдар онкологиясына китептерди тапшырдык. Эми ушул Чыңгыз Турукулович Айтматовдун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсүн сиз кимге узатасыз эстафетаны? Эмки эстафетаны менин коллегама, кесиптешиме Каныбек Иманалиев мырзага узатамын.
Ушуну менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ушул жана мындан башка жаңылыктарды Кеңеш-КG YouTube, Facebook баракчабыздан тапсаңыздар болот. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо, биздин сайт аркылуу эл өкүлдөрүнө да кайрылууга жол ачык. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Жакшы калыңыздар.